Элдин баары Садыр Жапаров деп турат. Турсунбай Бакир уулу эмне себептен талапкерлигин алганын түшүндүрдү. Садыр Жапаровдун пайдасына талапкерлигимди алып салдым деп билдирди Турсунбай Бакир уулу жергиликтүү телеканалга берген маегинде. Анын айтымында Садыр Жапаров экөөнүн программалары окшош. Ал Садыр Жапаров менен буга байланыштуу жолукканын айтып, жыйынтыгында бир программа менен чогуу чыгууга макулдашканын айтты. Садыр Жапаровду депутат кезинен бери жакшы билем. 5 мал намаз окуйт. Экинчиден, элдин баары Садыр Жапаров деп турат. Муну баарыбыз көрүп турабыз. Мен анализдеп көрсөм, Садыр Жапаровдой эрктүү саясатчы жок эс экен. Ал атасын, апасын, баласын жоготту. Ал эрктүүлүгүн көрсөтүп, бийликке жалынбай, аягына чейин эл чыгарганга чейин отурду. Ушул жагынан да мен ага таң бердим. Демек айткан сөзүнө турат экен деп. Үчүнчүдөн, элге айткан убадаларын ишке ашырам дегенине ишенип отурам. Анализдеп көрүп, Садыр Жапаров менен сүйлөшүп макулдаштык, деди Турсунбай Бакир уулу. Булак Кыргыз Сүлекейжи. Садыр Жапаров: азыр менин деле тааныш чиновниктерим, жердештерим коррупциялык иштери боюнча камала баштады. Азыр менин деле тааныш чиновниктерим, жердештерим коррупциялык иштери боюнча камала башташты. Бул тууралуу бүгүн 4-декабрда президенттикке талапкер Садыр Жапаров Instagram баракчасында билдирди. Анын айтымында туугандары камаган жердештерин чыгарып бер деп келип жатышат. Башкы прокурор, УКМК, Ички иштер министрлиги, каржы полициясынын башчыларын дайындап жатканда мен эч бир олигархты же кайсы бир аткаминерлерди калкалабайм. Мамлекеттин казынасына кол салса, салыкты жашырса, коррупциялык иштерге аралашкан болсо, мейли ким болбосун жооп берүүгө тийиш деген элем. Элдин мүлкүн кайтарып беришсин да. Ал эми менин деле тааныш чиновниктерим, жердештерим коррупциялык иштери боюнча камала башташты. Туугандары чыгарып бер деп келип жатышат. Биринчиден, мен азыр эч ким эмесмин. Экинчиден, айтылган сөз атылган ок. Баарыбыз мыйзам алдында бирдей жооп берели. Ансыз коррупцияны жое албайбыз. Экономиканы көтөрө албайбыз. Экономиканы көтөрө албасак, эч качан күчтүү мамлекетти кура албайбыз. Ушинтип баары бири-бирине байланыштуу туугандар, деди Садыр Жапаров. Булак Кыргыз Сүлекейжи. Биринчи вице-премьер Новиков Айсулуу Тыныбекованы колдоого чакырды. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кыргызстандыктардан спортчу Айсулуу Тыныбекованы колдоого чакырды. Белгилей кетсек, күрөштүн бириккен дүйнөсү көрөрмандар арасында сурамжылоо жүргүзүп, алардын пикири боюнча бардык мезгилдердин аялдарын арасында мыкты балбан ким экендигин аныктоодо. Учурда Тыныбекова добушун Индиядан келген спортчуга уттуруп жатат. Булак аргумент кейжи. Каржы министри Матраимовдун карызын эсептеп чыкты. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын экс орун басары Райымбек Матраимов 30 ноябрга чейин мамлекеттин эсебине 2 миллиард сом котором деген убадасын берген. Бирок ал шартташкан күн да келип, убада толук бушкан жок. Мамлекеттик казынага ал 646 миллион сом которгон. 20 октябрдан 30 ноябрга чейин ал 536 миллион долларды бир нече транш менен которгон. Муну департаменттен тастыкташты. Көрсөтүлгөндөй, Матраимовдон 688 миллион сом түшкөн. Жалпысынан 688 миллион сом депозиттик эсепке чегерилген. Анын эсебинен 2020 жылдын бюджетин колдоо үчүн каражаттары келип түшкөн. Экономикалык мунапыс жана каражаттарды легалдаштыруу боюнча иш-чаралардын алкагында 725 миллион сом укук коргоо органдарынан түшкөн. Дагы 17 миллион сом жеке адамдардын ыктыярдуу каражаттары болгон. Ошентип, Матраимов учурда жарыяланган сумманын 34% гана которгон. Дагы 1 миллиард 331 миллион сом котормокчу. Булак аргумент кейжи. Темирлан Ормуков: мени Текебаевдин же Жапаровдун кишиси дебегиле. Атам менен апамдын эле кишисимин. Жарандык активист көзү Азиз акын Темирлан Ормуков Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча административдик соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылды. Бул тууралуу ал бүгүн 4-декабрда маалымат жыйынында билдирди. Административдик сот Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратуу жөнүндө чечим чыгарды. Бирок бул анын автоматтык түрдө мандатынан ажыратылат дегенди билдирбейт. 10 күндөн ашык убакыт өттү. Ал дагы деле болсо депутаттык кызматты ээлеп отурат. Ал апрель-май айларына чейин бул кызматтан кетпейт баары бир, деди Ормуков. Активист белгилегендей, алдыда дагы бир апелляциялык инстанция, жогорку сотто кассациялык инстанция бар экенин, бул арада Текебаев мандатынан ажырабай турганын белгиледи. Ошондой эле Ормуковдун башка да Жаран Текебаевдин депутаттык мандатты мыйзамсыз алуусу боюнча сотко кайрылганы белгилүү болду. Эки жаран бир иш менен сотко кайрылса да, бирдей сот отурумунун чогуу өтпөгөнүнүн себеби эки доочу эки башка тилде арыз жазганында болгону маалым болду.
Текебаевка каршы чыкса, Жапаровчысың дешет. Жапаровка каршы чыксам, Текебаевчы дешет. Деги кимисине эле каршы чыгып чындыкка жетүүнү аракет кылсаң, сөзсүз анын оппонентинин тарапташы экениңди айтышат. Мен эч кимдики эмесмин. Мен атам менен апамдын эле кишисимин. Эч кимге жабыштырбай эле койгула мени. Каалаганым коррупция менен, мыйзамсыздык менен көпчүлүктөй болуп, интернеттен лайк басып, комментарий жазып күрөшпөй, же болбосо аянтка таш көтөрүп чыга калып, кыйкырбай эле мыйзамдуу жол менен чындыкка жетүү, дейт Темирлан Урмуков. Акын жана активисттин айтымына караганда, азыркы учурда бир гана Текебаев менен Жапаровка тиешелүү иштер менен алек эмес. Ошондой эле учурда парламентте отурган 62 депутаттын мыйзамсыз мандат алганы тууралуу да сотко кайрылууну пландоодо. Айтымына караганда, ал Тизме Талант Мамытовдон башталып, Эльвира Сурабалдиева менен бүтөт. Эске салсак, 23 ноябрда Бишкек шаарынын административдик соту Темирлан Ормуковдун борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевка депутаттык мандатын мыйзамсыз кайтарып бергендиги боюнча арызын карап чыгып, акындын талабын канааттандырган. Булак Назар Ньюс KG. Болот Токтобаев: эгер башкаруу формасы президенттик болсо, демек ал аткаруу бийлигин башкарат. Эгер башкаруу формасы президенттик болсо, демек ал аткаруу бийлигин башкарат. Бул тууралуу бүгүн 4-декабрда маалымат жыйынында мамлекеттик бийлик органдары секциясынын төрагасы Болот Токтобаев билдирди. Анын айтымында, баш мыйзамдын жаңы редакциясынын концепциясы президенттик башкаруу формасына негизделген. Логикага ылайык, эгер башкаруу формасы президенттик болсо, демек ал аткаруу бийлигин башкарат. Бул жылдар аралыгында көптөгөн министрлер алмашты, бирок эч ким жооп берген жок, деди Болот Токтобаев. Ал дал ушул себептен жаңы долбоорго норма киргизилгендигин, ага ылайык президент өкмөттүн ишине жеке өзү жооп берет деп баса белгиледи. Конституциянын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтында коомдук талкууга коюлган. Булак Кыргыз Today KG. Каныбек Иманалиев: эркиндик болуп, бирок тартип күчтүү болсо, мамлекет сакталып калат. Кыргызстан эркин өлкө деп учуп кетпей, тартипти сактап жашасак, мамлекет сакталып калат. Мындай пикирди саясатчы Каныбек Иманалиев Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Кыргыздар илгери байлар, манаптар, баатырлар эркиндик үчүн күрөшүп, эркиндик үчүн өлгөн. Бул тарыхтын барактарында ачык турат. Мына биз эркин жашаган элбиз. Эркиндик бул эбегейсиз дөөлөт. Бизде эркиндик болгону менен жаштарга түшүндүрүү кыйын. Жоопкерчиликсиз, эркиндик саясатчыларга тиешелүү. Эркинбиз деп башаламан жашап жатабыз. Ал келечегибизге терс таасирин тийгизет. Андыктан эркиндикте тартип күчтүү болушу керек. Мисалы, коңшу өлкөлөрдү алсак, аларда эркиндик бар, бирок тартип каттуу. Биз дагы эркиндик бар деп учуп кетпей, чектен чыкпай, тартипти сактайлы. Ошондо эркин эгемендүү мамлекетти сактап калабыз, дейт Каныбек Иманалиев. Булак Назар Ньюс KG.